Урматтуу кыргызстандыктар, 2024 жыл биз үчүн гана эмес, бүткүл дүйнөгө оор жылдардан болду. Табияттын кырсыктары, сел, жер көчкүлөр, өрттөр чоң экономикалык чыгымдарга алып келди. Бирок бул кыйынчылыктарды биз биримдик менен, чеберчилик менен жана сабырдуулук менен жеңип чыктык. Урматтуу Садыр Нуркожоевичтин көрөгөчтүүсү, колдоосу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалы бир нече жолу жогорулап, жана биздин куткаруучулардын кесиби жогорулады. Ушундай алдын ала жасалган жумуштар болбогон болсо, бул жоготуулар одан да оор болмок. 2024 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, өрт өчүрүүчүлөрү, куткаруучулары өзүнүн жашоосун тобокелге салып, жашоо менен өмүрдүн ортосунда кызмат кылганына мен терең ыраазычылык билдиремин. Келе жаткан 2025 жыл биздин элибизге молчулук, токчулук, бакыт алып келсин. Келе жаткан майрамыңыздар менен, урматтуу кыргызстандыктар.